Ошол эле учурда мына салык жана соцфонд бул дагы чыгарса болушу мүмкүн. Эгерде сиз буга чейин каттабаган болсоңуз, сиз үчүн бул жаңылык болушу мүмкүн. Сиз компания менен келишим түзүш үчүн сиз сөзсүз түрдө сиздин салык инспекциясында жана соцфонддо болгон каттабыңыз болуш керек жана сиз ал жерге мына отчет тапшырып турушуңуз керек болот. Салык инспекциясында катталганыңызда сизде эки варианттагы мына салык түрү болот. Биздин компания менен иштешүүдө эки гана салык бизде өтөт. Бул книга учета же общий налог деп коюшат, ушул болушу мүмкүн, же единый налог, упрощенный налог деп коюшат. Единый налогто сиз 3% төлөйсүз, бул банкка сизге түшкөн акчадан 3% төлөйсүз. Эч кандай чыгаша, банкрот болдум, акча түшпөй атат дебейсиз. Түшкөн акчадан 3% төлөп коесуз. Баары жөнөкөй. Бирок кымбатыраак болуп калышы мүмкүн кээ бир учурларда. Зато эч кандай баш оорусу жок, эч кандай квитанция топтойсуз. Ал эми книга учет учурунда сиз мына квитанцияларды топтойсуз, банкта түшкөн кирешеңизди көрсөтөсүз жана чыгашыңызды көрсөтөсүз. Кирешелердин ичинде мисалы үчүн аренданын төлөмү да кирет. Ошол бөлмөнүн ээси менен сиздин түзгөн келишимиңиздин негизинде сиз чыгашаны көрсөтө аласыз. Жана ошондой эле көптөгөн квитанцияларды топтошуңуз керек болот. Булар дагы сизге мына чыгашаларды көбөйтүүгө жардам берет. Чыгашалар канчалык көп болгон сайын сиз ошончолук көп салык төлөйсүз. Ошол себептен квитанция топтош керек болот. Бир убакта мен книга учетуда жүрдүм, квитанция топтой берип жүдөп кеттим. Андан көрө идинага өтүп алдым, идинада жыргап калдым. Жада калса идинада мен аз дагы налог салык төлөп калдым. Бирок эсиңизде болсун, көпчүлүк региондордо салык инспекциясында иштеген агенттер көпчүлүк учурда сизди книга учетуга отургузат, идин налог жок деп коюшу мүмкүн. Ошол мезгилде эсиңизде болсун, салык инспекциясы сизди эгерде идин налогко которчу болсо, сиз убагында отчет тапшырбасаңыз, Бишкектен ал республиканын базасына түшүп калат дагы, Бишкектен бул эмне төлөп атат дейт. Анткени дегенде сиз банктан түшкөн акчадан 3% төлөшүңүз керек болот. Ал жерде мен чыгашам көп кетип калды, мага пайда жок, салык төлөй албайм деген вариант жок. Ошол себептен текшерүү катуу болот. Ал эми книга учетуда болсо, салык инспекциясында иштеген адамды эч ким кыйнабайт, өзү каалаган убакта келип текшерип, отчетторуңузду текшерип турат. Жана нулевой отчет тапшыруу деген мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сизде чыгашалар көп болсо. Бирок нулевой тапшырам деп чыгашаларды көрсөтө берип, ар жерде квитанция топтой берип бүтөп кетесиз. Бул жерде эми ситуация караңыз, сиз мүмкүн болсо наставнигиңиз, директоруңуз менен да сүйлөшүп, анан ошого жараша тандасаңыз болот. Эгерде сиз идин налог тандачу болсоңуз, сиздин салык инспекциясында иштеген агентиңиз айтышы мүмкүн, же куратыңыз айтышы мүмкүн, идин налог жок, кандай эмне деши мүмкүн, андай учурда суранышыңыз керек болот. Сураныч, Айбек байке же Толкун байке, мен идин налогко каттай бериңиз, мен өз убагында төлөйм, эгерде төлөй турган болсоңуз. Мен нулевой отчет кылбайм, мен канча түшсө ошончо төлөйм. Сизди кыйнабайм десеңиз, анда сизди катташы мүмкүн. Апачуда тыюу салынган иштер. Булар эмнелер көрүп кетели? Бул орчундуу өтө оорлуу маселелердин бири, бул перерегистрация. Башкача айтканда, башка лидерлердин, башка адамдардын, каттаган адамдарын өзүгө тартып каттап алуу. Же болбосо сизге каттап алсам болобу, мен наставнигим алыста, мен үйрөтпөйт, анда мындай деп сизге каттап алганга аракет кылышы мүмкүн. Ошолорду каттап алуу перерегистрация деп эсептелинет. Бул компаниянын этикасында бул уурлук деп эсептелинет. Буга компания жаза тартат. Биринчи жолу жасасаңыз, билбей жасап алсаңыз сөз угасыз. Экинчи жолу штраф салат, айлыгыңыздын жарымы кыркылып кетет. Жана үчүнчү жолу толугу менен сизди компаниядан өчүрүп салат, жапыңызды жаап салат. Ошол себептен бул менен көп ойношпош керек, бул менен этият болушуңуз керек. Буга көнбөй эле койгонуңуз жакшы. Өзгөчө перерегистрация жасай берип, наставниктердин адамдарына, башка бирлердин адамдарына начар мамиле кылып, уурлукка көнүп алышат да кээ бир адамдар. Анан кийин өздөрүнүн адамдарын да уурдай баштайт. Ошондой учурлар болуп атат бизге, көп кайрылып атат. Мен наставнигим, менин лидерлерим жазып алды өзүнө, өткөрүп алды. Мен бул менен иштегим келбей калды деп компания кайрылып, компания аркылуу урушуп кеткендерин көрсөтүшүп, компания аркылуу компанияларды бошотуп коюп атышат дагы ошол лидерлеринен, жана өзүңүз наставник тандап башкага каттап алсаңыз болот деп айтып атат. Ошол жакында болду, мына бирөөнүн апысын кошо тартып алыптыр, лидерлерин артынан тартып алып өзүнө каттап алыптыр. Ошондой лидер наставник тандаганда мына бизге тантып келди. Компания уруксат берди ага тандаганы, мына көрдүңүз, ушул туура эмес мамиленин айынан болот. Ошол себептен сиз уурлукка барсаңыз өзүңүзгө эле зыян болот, Жана башка апылар, башка лидерлер дагы сиздин ууру экениңизди билип калгандан кийин адам жөнөтпөй калат, сиздин апыңыздын обороты түшүп кетет, Ошол себептен андан көрө тескерисинче башка бирлердин адамдарын өзүңүзгө союзник кылып алсаңыз болот. Биз кийинки мына апы ачууну чечтим деген видеодо көрүк айтып бергенбиз. Башка лидерлердин, башка директорлордун группаларын колдонуп, кантип өзүңүздүн оборотуңузду өстүрүп алсаңыз болот, ошону айтып берет. Уурлукка барбастан. Анан башкача жагынан да карасак, Кудай барыбызды көрүп турат. Сиз жашынып, компания билбей калды, наставниги билбей калды дегениңиз менен. Кудай бар, бул үчүн сөзсүз түрдө жазалайт. Биз көрүп жүрөбүз жазалаган. Андай адамдар өспөйт, эч качан көрүп жүрөбүз. Жана уурлук жол менен келген адам эч убакта өспөйт, көрүп жүрөбүз. Иштебейт, көбүнчө жок болуп кетет.
Ошол себептен ошол жок болуп кете турган адамга энергияңызды, убактыңызды текке кетирип эмне кыласыз? Андан көрө андай уурулукка барбай эле коюңуз. Ошондой эле наставникке карабаса, айтыңыз, анда директоруна кайрылыңыз. Мына сиздин директоруңуз деп накладнойдон көрсөтүп койсоңуз, директоруна кайрылып өзү үйрөнө баштайт. Жана YouTube'га, мисалы үчүн менин көптөгөн видеолорум бар. YouTube'га жөнөтүп койсоңуз, менин видеолорум аркылуу үйрөнө берет. Продукция сатуу. АПга продукцияны коюп алып сатуу, бул тыюу салынат. Салык инспекциясы сизге штраф салат жана сиз эгерде ошентип сатчу болсоңуз, анда өзүнчө патент алышыңыз керек болот. Ай сайын патентке 1000 сомбу 1200 сом төлөшүңүз керек болот. Өзүнчө сатып атканыңыз үчүн. Эми элестетиңиз, бир 500 сом пайда көрөм деп, эртең салык инспекциясы кармап алса, сизге штраф салышы мүмкүн жана ошондой эле өзүнчө патент алып турушуңуз керек болуп калат. Ошондой эле товарды склад кылып үйүп алуу, контракттарын окуй күтпөстөн дароо алып алсын деген ой менен склад кылып алышыңыз мүмкүн. Бул да компания тарабынан тыюу салынат. Анткени компаниянын концепциясында андай эмес, адамдар заказ берип андан алыш керек. Ошондо адамдар чындап гарантия, таза, срок өтпөгөн жаңы товарды алууга мүмкүнчүлүгү бар. Биринчиден, экинчиден, сиз үчүн да бул жеңилдетүү. Сиздин атыңыздан келген адамдар дагы көп акчаларды товарга киргизбестен оңой АП иштетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Биз бир убакта компания жакшы катуу текшерчү эмес. Биздин шаарда бардыгы товар склад кармагандыктан бизде кайра жок товар склад кармашыбыз керек болгон. Жана көп акча киргизип алып, акчабызды көрбөйт элек, акчабыз товарда эле жүрө берчү. Ошол мезгилде иштегенде аябай кыйналганбыз. Биздин артыбыздагы адамдар да кыйналган. Ошол себептен товар склад кылып алуу бул сиздин ишиңизди алдыга эмес, артка кетирет. Жана сиздин көңүлүңүз адамдарга эмес, адамдарды өсүтүүгө жардам берүүгө эмес, алар менен продукцияга үйрөтүп, продукция жөнүндө сүйлөшүүгө эмес, оборотты өстүрүүгө эмес, тескерисинче оборотуңуз артка кетүүгө өйргө түзүп берет. Башында өскөндөй болушу мүмкүн, бирок кийин өспөй ордуңуздан өспөй калат дагы, оборотуңуз түшүп кетет, бара-бара көпчүлүк иштен чарчап, бизнесиңизди жаман көрө баштайсыз. Ошол себептен товар склад кармоо өзүңүзгө дагы зыян алып келет. Жана эгерде салык инспекциясы кармап алчу болсо, мына сиздин баардык чыгышлар сиздин өзүңүздүн мойнуңузда, мына ошол штрафтарды төлөшүңүз керек болот. Ошого даяр болсоңуз ойлонуп коюңуз. Ошондой эле АПда башка компаниялардын продукцияларын полкага коюуга болбойт. Өзүңүз чыгарган товарларды дагы АПга коюуга болбойт. Анткени дегенде АП бул фирманын өкүлчүлүгү. Ошол себептен ал ушул талапка жооп бериш керек. Башка компаниянын продукциясын коюуга тыюу салынат, мүмкүн эмес. Жана бул сиздин бизнесиңиздин аброюн жоготот. Көптөгөн лидерлер, директорлор билип калгандан кийин өз адамдарын сизге жөнөтпөй калат. Анткени дегенде сизди башка компанияга тартат деп ойлоп калышат. Башка компанияга тартчу болсоңуз, сиз директор болуп туруп, анда сизди компания өчүрүп салат. Ошол себептен бошон талаптарга жооп беришиңиз керек болот. Адамдарга орой мамиле жасоо бул дагы тыюу салынат. Бул өзүңүздүн бизнесиңизде дагы өтө керектүү эреже. Эгерде сиз адамдарга орой мамиле кылсаңыз, албетте алар сиздин апыңызга эмес, барып башка апыларды табып, башка апыларга бара баштайт. Сиздин оборотуңуз түшүп кетет жана барып сиз ошол адатыңызча өзүңүздүн адамдарыңызга дагы орой мамиле жасай баштайсыз. Демек, өзүңүздүн бизнесиңизди дагы өзүңүздүн орой мамиле менен өлтүрүп алган болот экенсиз. Ошол себептен жана ошондой эле бул сизди акча жоготууга алып келет, оборотуңуз түшүп кетип, эртең арендаңызга да чыкпай калышы мүмкүн. Ошол себептен тескерисинче адамдарга канчалык жакшы мамиле кылсаңыз, алар ошончолук сизге көбүрөөк келгиси келет. Жана башка апыларга барып көрүп, алардын мамилесин көрүп, сиздин мамилеңизди көрүп, кайра сизге келе берет. Жана сиздин апыңызды мактап, эртең лидер катары өсүп кеткенде, сиздин апыңызды мактап, сиздин апыңызга адамдарды жөнөтө баштайт, сиздин оборотуңузду өстүрүп, келечекте сиз мына бизге окшоп, мына азыркы учурда биз апыда өзү отурбайбыз, биздин апыбыз өзү менен өзү иштейт, биздин операторубуз жана анын жардамчылары иштейт. Анткени дегенде биздин апыбыз аркылуу көптөгөн адамдар заказ жөнөтүшөт, жана башка командалар, башка директорлор кенен адамдарын жөнөтүп турушат. Анткени дегенде биз мына перерегистрация уурулукта жасабайбыз, башка продукцияда сатпайбыз, товар складта кылбайбыз, жана башка продукциялар, башка компанияларда мактап чакырбайбыз. Жана адамдарга сылык, жакшы мамиле кылган аракет кылабыз, аларга жардам берчү мамиле жасайбыз. Бул кабар элдер аркылуу, бири аркылуу жете баштайт, барып адамдар ушул апыга жөнөтсөң, ушул апы жакшы телейт экен деп бири-бирине айта башташат. Жана лидерлер, наставниктер дагы адамдар аркылуу билип, өзүнүн башка адамдарын сиздин апыңызга которо баштайт. Эми апы, бөлмө ачуу, тандоо, аны өнүктүрүү, пайдага чыгуу жөнүндө мына кийинки экинчи баскычтагы сабагыбызды көрүп кетиңиз. Офис ачууну чечтим, кантип эмнеден баштайм деген видеобузду көрүп, үйрөнүп кетсеңиз болот, эгерде сиз апы ачууну чечкен болсоңуз. Ал эми апы ачсамбы же ачпасамбы деген суроону коюп аткан болсоңуз, жана чечим чыгаруу кыйын болуп атса, мына могул фактыларды көрүп кетсеңиз болот. Как раз апы ачууну чечтим дегендер үчүн видеодо ушул фактылар келтирип кеткен. Мына апынын жардамы менен жакшы акча табып аткан, жакшы пайда көрүп аткан бизнесмендер жана лидерлер, директорлор бар. Мына мисалы үчүн ошолордон мисал келтирип кетели. Анан апы ачканда жалкоолор гана кичине акча табып атышат. Ал эми чындап менет кылып, чындап апынын өстүрүүнүн үстүнө иштегендер көңүл коюп, бизнесмен катары, бизнес катары карап, ишкер катары карап, апыны
өстүрүп, сервисти жакшыртып, апынын ишин жакшыртып, базаны дайым ачык кармоого аракет кылып, апынын үстүнө иштеп отургандар мына азыркы учурда жакшы ийгиликтерге жетип отурушат. Мисалы үчүн мына Жабырай Алдырханов Дагестанда айына 15 миллион рубль оборот жасап атат айына. Анын бир нече апылары бар. Ошондо апынын ишинен эле мынага 1 миллион рубль чыгып атат. Албетте мунун ичинде чыгашалар бар, албетте мен ойлойм кандайдыр бир чыгашалар бар. Бирок ушунун жарымы калганда дагы мына айына ушундай акча таап атат. Асель Жолдошова да мына бир убакта Бишкекте эң көп оборот жасаган апылардын бири деп ошолордун катарына кирип сонун диплом алган. Мына бул адамды билем, адамдарга аябай жакшы мамиле кылчу, келген кардараларга башка командадан болсо да жакшы мамиле кылчу. Ошол себептен бул адамга мен мисалы адамдарды дайым жөнөтчүмүн, башка ледилер дагы мен ойлойм бул адамдарын дайым жөнөтүп турчу. Мына биздин да оборотубуз азыркы учурда мына апыбыздын обороту эң көп обороту 1 миллион 800 миңди түздү, орточо 1,5 миллион оборот мына жасалып атат биздин апыда. Демек апыга көңүл буруп жакшылап үстүнөн иштеп отурсаңыз, албетте сиздин апыңыз жакшы оборот берет. Эгерде өзгөчө группа түзгөнчө, группаңызды чоңойткончо, башка лидерлердин, башка адамдардын группаларында жакшы тейлегенче апынын үстүнөн иштей берсеңиз, сизди апы лидери катары, апынын жетекчиси катарында жакшы ийгиликтер күтүп турат. Мына сизге чечим чыгарууга маалымат керек болот да, мына ушундай эске алып койсоңуз болот. Апы ачуу боюнча сизди туура чечим кабыл алууңузду каалап кетебиз жана туура чечим кабыл алып, өз бизнесиңизде чоң ийгиликтерге жетүүнү каалап кетебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.